Эй, Эй! атаң! Стоп. Давай, баштадық па? Баштадық. Эми, давай алда. Кепкаң чечип кой. Өз башыма өзім не қылбай қойдым ба? Сен башыңа қаншай мамырқұлова да қызық атты эле. Қызықпаған, кимдер ғана қызықпаған. Динчилдер де башыңда аласты атты эле, так что өзің башыңа өзіңе емессің. Баштары анча иштебегенде мен башым асылатты. Ушу баштарды кайнап меники күн-түн иштеген заводтар болот го. Меники ошондой ойлорду бөлүп чыгарып турат да, бул башчы анан ошон үчүн керек да башың. Шайлоо башында дагы ошол могу баштын ичинен чыккан бир ойлорду айтайын деп атам да. Белоруссиянын могу 4 күн 5 күндөн берки жаңылыктарын күнүгө карап, күнүгө көрүп атып, бул элдин кулк мүнөзүнө, аң сезимине, маданиятына абдан таң бердим деп. Ушундай агрессия жок экен да, мародерлук болгон жок. Канчалык бийлик күч көргөзүп атса дагы, булар гүл көтөрүп чыкты да. Анан 3 зайып, bir diktatordu orada kopşop koydu da, göçüğün taktan götürmeyi 26 yıldan beri oturgan Lukashenko'nu kançalagan mırzalardan alı jetken mesele. Sayasatta hiçbir tajribası yok, 3 aya elge bu jesti görgösü atı öyle. Flash mob. Bütünde unuttu, türü götürüp aldı da. Şöyle tüp götürüldü da, şaylooga çık. Tarihi özgörtüğü alып geldi da. Biz ayal zatqa ушундай сый, ушундай мамиле беребизби? Ayal zatqa жол берели дейбизби? Кыргыздын байтал чуркап байгалбайт деген стереотипин түшүнүк менен жашайбыз. Аял кыргыздын мынтип айтабыз да, аялдын чачуусунун акыры кыска деп, атаңдын башы деп айткым келет. Аялдын амалы алты эшекке жүк деп айтат. Кыргыздын кээ турмушка кереги жок макал-лакаптары бар да, орто кылымдарга калып кеткенчи. Ошону бүгүнкү турмушка да колдонот да. Анан бала белде, катын жолдо деген жана үй бүлө институтун талкалаган түшүнүктөр бар. Аялды биз үйдө жүргөн эле бир токол кылып алса болот дейбиз. Буларда зомдук көрсөтсөк болот дейбиз аял заткачы. Аялды бир үйдө жүргөн эле бир кулдай көрөбүз да, ошо бала төрөп берип эле, айыл эле үйдө эле чыкпай эле жатса депчи. Эң социалдык турмушту карап отурсаң, эң коомдун оор жүгүн көтөргөн ушул аял заты да. Анан шайлоого келгенде биз элдин арасында ошо аң сезим өзгөрбөй келатат да. Бүгүнкү шагырап чыккан партиялардын катарын карайлы. Аялды алдыга салган эч кимиси жок да. Бүт эле шагыраган эле эркектер шайлоого аттанды. Жанагы Клара Сооронкулова азамат экен, жанагы Рита Карасартова экөө биригип реформа деген кыймыл түзүштү партия кылып атышат. Колдорунда акча жок да. Бирок эл ушундайларга окшогон прогрессивдүү, креативдүү аял заттын колдойбу, коргобойбу билбейм да. Баягы эле чоң бурсак эркектерди сүйөбүз, ошолорго эле добушубузду беребиз, ошолорго ишенимизди, келечегибизди ишенебиз да. Мынтип отурсак кыргыз биз эч качан өзгөрүү болбойт. Мына 2010-жылкы бир нерсени айтып коеюн да, өз элинин пайгамбары жок дейт. Отунбаеваны канча биз жаман көргөнүбүз менен 1,5 жыл мөөнөтүн келгенде бийликке жармашкан жок. Маданиятты, саясий маданиятты көргөздү, саясий бир өрнөктү көргөздү. Уга келди, кетип калды. Жакшы иштедиби, жаман иштедиби, ал башка экен. Бирок ошентсе дагы ал президент болуп турган учурда элестетип көрөкчү. Улуттук китепканага эч кимдин буту басып келген эмес. Ошол жердин акыбарын оңдоп, театрлардын ремонтуна акча бөлүп, илим билим приоритет экенин какшаган падыша ошол болду да кыргыз тарыхында эгемен жылдарындагычы. Андан кийин президенттик тактан сый менен кетти дагы, агартуу милдетин мойнуна алды, чоң миссиянычы. Жанагы жайлоолордогу бала бакчалар, кол өнөрчүлүк жана аялдардын фестивалын өткөрүп атат, Бешигирин фестивалын өткөрүп атат. Анан эң кызыгы ушунча жылдан бери Илимдер Академиясынын колунан келбеген Манас энциклопедиясын Роза Отунбаеванын фонду чыгарып койду. Жанагы балдар үчүн эң сыйымдуу форматта сүрөттөр менен, иллюстрациясы менен таптатынакай кылыпчы. Ал эч бир окумуштууларды Манас себеттердин да колунан келген. Жазуучулардын поэзия кечелерин. Аны айтпа. Демелечи ай сайын, квартал сайын жана акын жазуучулардын чарбасын кечелерин уюштуруп кетет. Жазуучулар союзунун колунан келген жок. Маданият министрлигинин жанынан келген, колунан келген жок. Шайлоо өктү. Өбөктөр адабиятын Шайлоо Өкбайкенин 60 жылдыгында
падышалык каадасын көргөзүп тоюнда барып сын төш белгисин берип сыйлап ошо менен адабиятка болгон мындай урмат сыйды көргөздү да өнөргө болгончу мына. Анан а кишинин кенеде бир адилеттүү сыныны анда Чала Сабат журналисттер теңирден тескери көргөздү. Биги баягы феминисттик маанайдагы акцияны колдоп койгон үчүнчү. Ал эжекебиз болсо чынында тарыхый миссиясын аткарды. Улуттун кемчилигин андай калибрдагы адам айтпаса ким айтат? Айтматып айтпай өтүп кетти улуттун кемчилигин. Улутка карата сын айтканга жарашат бул кишилерчи. Моралдык жагынан дагы жол берет алчы. А бирок эң талуулуу жерин айтты да. Биз ошол отурукташып маданиятка жетпей атканыбыздычы жаңы түшүнүктүү айтса, ага каршы ошол эле элечек кийген аялдар чыкты да. Карама каршы сүйлөпчү. Мына бизде аялдык тилектештик деген жок экен да. Белоруссияны карайлы, аялдар көчөгө чыгып күч органдарына жөнө өздөрүнүн назик күлкүсү менен, сүйүүсү менен тиги жүрөк жөнү жестти көргөзүп атып, элдин жүрөгүн таап, элдин жүрөгүндөгү эң сөөнү туйду буларчы. Ошо менен мына тарыхый өзгөрүүгө алып келип койду бул аялдарчы. Кыргыз коомунда аялдар алдыга суйрулуп чыкса, biz aldaganca önügüp aldaganca ayal tabiatı menen erkektin tabiatını ötkөндө да жаздым эле ayal aylampa үй бүлөдө түшөт. Эркек пирамида мындайчы. Пирамида деген эркек дайыма эгоист болот да. Бул табиат өзү ушундай маңдайыбызга жазып койгон экен да. Үйдө маселен 5-6 балаң болуп, ошолордун арасынан ким идиректүү болсо, эркек ошо пирамида, ошо өзгөчө мамиле кылат, ошонун тиги өстүрүүгө ошо лидерлик сапатына сыймыктанат да. Ене кургурда андай сезим болбойт. Ене 6 баласынын ичинен кайсынысы майып же оорукчан болуп калса, аны да сүйөт, тигинисин да сүйөт. Атада андай мамиле болбойт. Аял айлампа дегеним, мына Отунбаева ошол айлампаны көргөздү. Шайлоодо өзүнүн реваншдык күчтөр Ата журт партиясы мандат алды да. Эң көп добуш мененчи. Ошол шартты түзүп бергенге кудурети жетти да. Болбосо эгер эркек бирөө болгондо оппозициялык күчтөр тетиякта бортто калмак. Ошо менен бул киши айлампа саясат жүргүздү да. Баягы эне үйдө кандай балдарына тегиз караса, ошол саясий атаандаштыкка чыккан партияларга да тегиз мамиле кылды. Андыктан Сооронбай Жээнбеков дагы ушул жолку парламенттик шайлоодо ушул саясий маданиятты, ушул өрнөктү көрсөтө алабы, жокпу? Аял жана француздардын Коллет деген мыкты жазуучусу бар, ошону айтканы бар да. Аял эркек кылгандын баарын кылат, бир гана жери дубалга бооруна жаба сый албайт депчи. Жакшы айттыр. Аял эркектин колуна эмне келсе керек. Мына мен сенин турмушуңдан алайын, эмне гана мойнуңа жүктөп койгон жокмун. Үйдү түйшүгүн айтпа, балдарга түйшүгүн такканга айтпа. Сайттын менеджерисиң, мен секретаршамсың, менин водитель айдоочумсуң. Ал эмес сен актриса болуп чыктың го. Мына мен жомокторду экөөбүз окуп аткан, сен болбосоң, менин партнерим болбосоң, мен бир актрисанын артынан жүрбөкмүн сүлпөңдөп. Келиңиз жомок окуп коебуз депчи. Анан мага башыма баш кошуп атпайсың ошентипчи. Анан колунан, аялдын колунан келбеген эчтеке жок да. Биз тек кана ошону инструментти скрипкада же музыкалык аспапта кандай чебер ойной алсаң, аялга болгон мамиледе деле чебер болсок, улут ошол аял затына аяр мамиле кыла алсак, аялды өстүрүп жолго сала алсак, биз коомдун жүгүн тиги ошол аткаруу бийлигинде эмне үчүн аялдар аз, парламенттин курамында эмне үчүн аз, губернаторлордон бир аял барбы бүгүнкү күндө карап көрөлүчү. Бүт мерчемдүү жерлердин баарын эркектер мыкчып отуруп алганыбыз, өнүп атканыбыз ушул, адилеттиктин болбой аткандыгы ушул. Андыктан Беларусь эли ушунчалык айкын жолго мына 3 аялды, саясатта тажрыйбасы жок 3 аялга ишеним артып, үмүт артып, тагдыры өзгөрөр мезгилге келди. Ошол урматтуу братар, биз могу жолку шайлоодо аял затына артыкчылык берели, аял затта тилектештик билдирели. Аял зат бул жөн эле биз проститутка же сойку же жанагы токол деген нерсени коюп, аялга зордук, зомбулукту токтотуп, аялды бапес десек гана улуттун келечеги болот. Ошондо биз улуу журт болобуз.